Барыңыздарга салам. Апта башындагы жаңылыктар менен мен Медина тааныштырам. Кеттик анда. Декларация тапшыруу мөөнөтү бүгүн аяктайт. Салык кызматы эскертет. Бүгүн юридикалык жактар үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун акыркы күнү. Саат түнкү 12ге чейин тапшырып жетишип калуу керек. Эске салсак, 1-мартка чейин бирдиктүү салык декларациясын жергиликтүү уюмдар, дыйкан жана фермердик чарбалар, туруктуу мекемесин түзүү менен Кыргызстандын аймагында ишмердигин ишке ашырган чет өлкөлүк уюмдар тапшырууга милдеттүү. Салыктан казынага каражат көп түшүп, карыздарыбыздан кутула турган күн келсе экен. Тышкы карыздардан качан кутулабыз? Өлкөнүн учурдагы жана алдыңкы 2 жылдарга карата болжолдуу бекитилген бюджетинде Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөөгө 123 миллиард 142,4 миллион сом жумшоо пландалып жатат. Өткөн жылдын аягында мамлекеттик карыздын көлөмү 4,9 миллиард доллардан ашкан. Анын 4,2 миллиарды тышкы карыз. 2020 жылы мамлекет бересесин төлөө үчүн 31 миллиард сом жумшаган. Өлкө башчыбыз сырткы кошуна мамлекет башчылар менен сүйлөшүп, сырткы арыз жана башка маселелерди чечүү аракети менен жүргөндө, анын жанындагы айрым саясатчылар аны Нобель сыйлыгына көрсөтүү сунушун көтөрүшүүдө. Мындай сунушту Мекенчил партиясынын мүчөсү, парламенттин мурдагы депутаты Нооманжан Аркабаев киргизди. Садыр Жапаров куугундукка жана турмуштагы кыйынчылыктарга карабастан 15 жылдан бери өлкөдө мыйзамдуулукту орнотуу жана адам укуктарын коргоо үчүн күрөшүп келген. Бир кезде Түштүк Африка Республикасынын президенти Нельсон Манделага бүт өмүрүн адам укугун коргоого арнагандыгы үчүн сыйлык тапшырылган. Садыр Жапаров дагы адам укугун коргоодогу талыкпаган эмгеги үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу, деди Аркабаев. Эскерте кетсек, президент 2-3 март күндөрү Казакстанга мамлекеттик иш сапары менен барат. Иш сапардын алкагында мамлекет башчы коңшу өлкөнүн президенти Касым-Жомарт Токаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле өз ара байланыштардын мындан аркы келечегин талкуулай турганы белгиленди. Биз Казакстан Республикасы менен стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштык мамилелерди мындан ары да чыңдоо максатын көздөйбүз, деди өкмөт кызматкери Дастан Дүйшекеев. Мындан сырткары Жапаров Казакстандын тоңгоч президенти Нурсултан Назарбаев, парламенттин мejlisинин төрагасы Нурлан Нигматуллин жана премьер-министр Аскар Мамин менен жолугушаары күтүлүүдө. Соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүнүн маанисин эске алып, Казакстандын ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуу дагы каралган. Ансыз да күйөөчү май мамлекетибизде кымбаттап жатканда, биздин мамлекеттен Тажикстанга аткезчилик менен бензин ташыгандар кармалууда. Тажикстанга 10 тонна күйөөчү майды алып өтүп бара жаткан кыргызстандык жаран кармалды. Күйөөчү майдын тиешелүү документтери жок болгон. Автоцистерна Лейлек районунун Ак Арык айылынан Тажикстанга кирип бараткан жеринен кармалып, чек арада мыйзамсыз өтүү фактысы боюнча сотко чейинки иштин алкагында колго түшүрүлгөн. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Кыргызстандан Тажикстанга экспорттолгон күйөөчү майдын көлөмү тууралуу так маалымат жок. Эксперттер кыргыз-тажик чек арасынан күйөөчү май негизинен аткезчилик жол менен алып өтүлөрүн айтып келишет. Эми адистердин кеңешине токтолсок, диетолог Елена Соломатинанын РИА Новости аркылуу элге берген кеңешине таянсак, эртең менен Ачкарын тез даярдалган ботколорду жана майдаланган акшактарды жегенге болбойт экен. Боткодо углевод көп болгондуктан канда канттын деңгээли жогорулайт. Аны жегенден кийин курсак тез эле ача берет. Ачка болгондо адамдын уйкусу да келет, деген адис. Диетолог эртең менен жаңы сыгылган ширелерди ичүүдөн баш тартууну да кошумчалаган. Жаңы даярдалган ширени ашказанда эч нерсе жокто ичсе чындыгында кооптуу, себеби анын курамында органикалык кычкылдар өтө көп, деген Соломатина. Туура тамактанып, ден соолугуңуздар чың болсун. Кийинки эфирге чейин саламатта калыңыздар.